Жөтөлдөн айыгууга сонун рецепттерди сунуштайбыз. Түрп. Бир даана бүтүн түрптү колуңузга алып, анын үстү жагын мискейдин капкагы сыяктуу кесип салып, ортосун терең эмес кылып оюу керек. Пайда болгон чуңкурчага бал куюп, кайра капкагын жабасыз. Бир азда түрп шире бөлүп чыгарат жана ал бал менен аралашат. Ошол аралашмадан күнүнө 1 чай кашыктан бир нече жолу ичүү менен жөтөлдү жок кылуу жеңил. Сабиз. Сабизди сүткө бышырып ичүү дагы жөтөлгө каршы жакшы каражат. Бул үчүн биринчи кыргычтан өткөрүлгөн бир аз сабизди бир аз сүткө жумшаргыча жай кайнатуу менен бышырасыз. Андан өзүңүзгө жаккандай кылып ага бал менен каймак май кошуп жешиңиз абзел. Күнүнө 2 жолудан айыккыча кайталоо болот. Шекер. Аш кашыкка анча толтурбай шекер салып, аны күрөң болуп эригиче отто кармап турасыз. Эриген соң кичинекей жана чуңкур айнек тарелкада турган ошончо көлөмдөгү сүткө куюп жибересиз. Пайда болгон таттууну катырып, андан кийин эригиче соруп жүрүүңүз зарыл. Сода. Жарым стакан жылуу сууга жарым чай кашык аш содасын жана 1 чымчым туз кошуп, тамактагы какырыкты кетирүү үчүн ичүүгө болот. Муну күнүнө 2 жолу. Дагыраагы эртең менен ачкарын жана түшкүсүн тамак алдында кабыл алуу керек. Пияз. Алгач 2 даана пиязды майда туурап, жарым стакан сүткө бышырасыз. 4 саат тыныктырган соң ар бир 3 саат сайын 1 аш кашыктан жей берүү кажет. Жумуртка. 1 даана чийке жумуртканы 1 аш кашык таза арак, 1 аш кашык жылытылган каймак май, 1 аш кашык бал, 1 аш кашык сүт жана 1 чай кашык сода менен жакшылап аралаштырасыз. Анан бул аралашманы ачкарын калтырбай ичип жиберүү зарыл. Мындай ыкма көп учурда адамды бир колдонуудан кийин гана жөтөлдөн толук арылтат. Каз майы. Жөтөлдү айыктыруучу эң натыйжалуу ыкма. Ал үчүн кыргычтан өткөрүлгөн пиязды каздын майы менен теңме-тең аралаштырып, пайда болгон массаны көкүрөккө, желкеге жакшылап ысыташыбуу керек. Анан жылуу оронуп жатып алса, натыйжасын жакшы берет. Жөтөлдү дарылоонун элдик ыкмалары. Ингаляциялар. Суу. 1 стакан ысык сууга 1 чай кашык соданы, 2 тамчы йодту кошосуз. Анын буусу менен дем алып отурсаңыз, көп өтпөй эле дем алуу жолдоруңуздун жумшара баштаганын сезесиз. Мында йод бактерияларды өлтүрөт, ал эми сода тамакты калыбына келтирет. Күнүнө 2 рет кайталоого болот. Жалбыз. Идишке муздак сууну куюп, ага жалбыздын чөбүн көбүрөөк эрмендин, бака жалбырактын, ромашканын жана малинанын чөптөрүн азыраак кылып саласыз да жай отко коюп кайнатасыз. Кайнаган соң оттон чыгарып, анын буусу менен дем алып отуруу керек. Жайкысын чөптөрдү талаадан эле үзүп алып, акышкысын сатыктан алып колдонгонго болот. Картошка. Картошканы сууга бүтүн бойдон бышырып, анан идишке эзип алып, анын буусу менен 10-20 мүнөт дем алып отуруу керек. Чоң апалардын эски бул ыкмасын күнүнө бир нече жолу кайталаган адам жөтөлдөн тез эле айыгат. Бал жана жөтөл. Жөтөлгө каршы колдонулуучу көп элдик рецепттер чоң кишиге кандай таасир берсе, балага деле ошондой таасир этет. Болгону аларды кичинекей балага жасап жаткандан кийин дозасын 2 эсе азыраак колдонуу зарыл. Бул элдик медицинанын бирден бир алдыңкы талаптарынан деп айтса жаңылыштык болбойт. Төмөндө балдар үчүн жөтөлгө каршы элдик рецепттер. Жылуу сүткө инжир кошуп ичирсе болот. 1 стакан ысык сүткө 1 чай кашык бал аралаштыруу менен жөтөлдүн күчтүүсү айыгат. 100 грамм бал менен 100 грамм каймак майды аралаштырып, анан ага ванилинден бир аз кошуп жегизүү дагы натыйжалуу ыкмалардын бири. Күнүнө 3 жолу кайталоо талап кылынат. Эстебесова. Койдун майын сыйпоону физиотерапиялык дарылоо десек болот. Жогорку категориядагы өпкө дарыгери Бермет Эстебесова коронавируска чалдыккан учурда койдун майын же башка майларды сыйпоо же ичүү тууралуу медициналык көз карашын билдирди. Койдун майын же башка майларды сыйпоо физиотерапиялык натыйжа берет десек болот. Бул тууралуу Бермет Эстебесова Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында койдун кулактын же башка жаныбарлардын майын дарылануу үчүн колдонсо болот, бирок айрым маанилүү делген эрежелерди сактоо керек. Илгертен эле апаларыбыз жөтөлүп калса көкүрөгүнө даалысына койдун майын сыйпаган. Бул ошол сыйпалган жерди жылуу кармап физиотерапиялык натыйжа берет десек болот. Эгерде жабыркаган органга суу көтүү ооруп жатса гана мындай ыкма пайдалуу. Кеселдеген органды сыртынан ысытып, кан айланууну жакшыртып турат. Негизи эле койдун майынан башка да элдик медицинада колдонулуп келген майлар ушундай иш аткарат. Бирок аларды сүткө кошуп же башка бир суюктуктарга кошуп ичүү кооптуу. Биринчиден ооруп турган адамдын бооруна күч келтирет. Мунун кесепети кийин жаман аякташы да ыктымал, деди Эстебесова. Дарыгер адамда холецистит, панкреатит, гепатит болсо мындай ыкма менен дарыланбай эле койгону туура болоорун кошумчалады. Диетолог. Өрүк менен шабдалы эркектерге көбүрөөк пайдалуу.
Россиялык дарыгер-диетолог Инна Кононенко өрүк менен шабдалынын пайдалуу жана зыян жактарын айтып, бул жемиштерди кимдер этияттап жеши керектигин түшүндүрүп берди. Дарыгердин кеңеши «Известия» басылмасына жарыяланды. Адис аталган жемиштерди калориясы аз болсо да, кант диабети бар, ашыкча салмак менен жабыркаган адамдарга сунуш кылбайт. Ашказан, ичеги оорусу барлар, панкреатит, гастритке кабылгандар да шабдалы менен өрүктү аябай эле аз өлчөмдө жеши керек. Аталган азыктар аллергияны да чакырат. Мындан улам диетолог аларды балдардын рационуна этияттап кошуу керектигин белгиледи жана шабдалы менен өрүк көздүн көрүүсүн да жакшыртаарын кошумчалады. Кош бойлуу аялдар токсикоз болгондо шабдалы жүрөктү айлантпайт. Организмден ашыкча суюктукту бөлүп чыгарып ичте жумшартат. Шабдалыда да, өрүктө да бор кислотасы көп. Ал сөөктөрдү бекемдөөгө чоң жардамчы. Бирок жашыл өрүктөрдү этияттап жеш керек деп эскертти дарыгер. Кононенко бул жемиштерди эркектерге да сунуштады. Анткени курамында цинк көп. Ал эми бул элемент тестостерондун деңгээлин кармап турат. Көк пияз чачтын түшүүсүн алдын алат. Кадимки тамакка колдонулган көк пияздын курамындагы фитонсиддер түрдүү бактериялар менен инфекцияларга каршы күрөшөт. Ал тургай көк пиязды майда туурап сактап койсоңуз дагы ал өзүнүн элементтерин жоготпойт. Анын курамындагы С витамини чачтын түбүндөгү теринин кан айлануусун жакшыртат. Көк пияз сулуулукта сиздин чачыңызды жалтыратып, чач түшүүнүн алдын алат жана өстүрөт. Көк пиязды майда туурап, анын ширесин чачка массаж иретинде сүйкөө керек. Аны атайын сүлгү менен ороп, жарым сааттан соң жылуу суу менен жууп салуу сунушталат. Чачтын терисине жана чачтын түбүн бекемдөөгө жардам берет. Эгерде көк пияздын жыты кетпей жатса, анда бир сыйра чачыңызды шампунь менен жууп жибериңиз. Ал эми кургатылган көк пиязды 1 литр кайнаган сууга 1 чай кашык кургатылган көк пиязды кошуп 10 мүнөт кое турасыз. Кийин анын суусу менен башты чайкоо керек. Жүрөк кан тамыр оорулары үчүн даамдуу дары. Америкалык илимпоздор Бейлор медициналык коллежинин изилдөөсүнүн жүрүшүндө шоколад жеген жүрөк кан тамыр ооруларынан арылат деген жыйынтыкка келишти. Дарылан үчүн жумасына жок дегенде бир жолу жеп коюу жетиштүү деп жазат Европалык профилактикалык кардиология журналы. Эксперттер шоколад керектөө менен жүрөктүн коронардык оорусунун ортосундагы байланышты карашты. 300 000 кишинин маалыматтары изилденип, мындай тыянак чыгарылды. Жумасына бир же бир нече жолу шоколад жеген жүрөктүн коронардык оорусунун коркунучун 8% азайтат. Шоколаддын курамында стераин кислотасы, метилксантиндер жана полифенолдор сыяктуу жүрөккө пайдалуу азыктар бар. Алар сезгенүүнү басаңдатып, жакшы холестеролду көтөрөт, деди доктор Чая Критановон. Окумуштуулар шоколаддын кайсы түрү жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу үчүн пайдалуу экендиги изилдене элек. Ошентсе да адистер семиздикке жана диабет ооруларын пайда кылбаш үчүн бул таттуу азыкты ашыкча жегенден сак болууну кеңеш беришет. Остеопороз оорусу жана сөөктү бекемдөө. Остеопороз оорусу же сөөктөрдүн жукарышынын алдын алуу бул эң жакшысы дарыгердин берген кеңеши аркылуу дарылануу болуп саналат. Ал арада төмөнкү кеңештердин сизге сөзсүз жардамы тиет. Остеопороз бул сөөктөрдүн жукарышы. Сөөк канчалык жукарган сайын анын сынып кетүүсү дагы бат эле. Андыктан аны өз убагында алдын алуу керек. Сөөктөрдү бекемдөөчү кеңештер. Бурчак жана сүт азыктарын көп колдонуңуз. Бурчак жана сүт азыктарынын курамында кальций көп болгондо аларды көп колдонуу сунушталат. Тайчи менен машыгыңыз. Тайчи Кытай элинин ичтеги жан дүйнөнүн тең салмактуулугун сактаган гимнастикасы болуп саналат. Ал өзүңүздүн денеңизди сезип, кан айланууну жакшыртып, сөөктү бекемдөөгө жардам берет. Физикалык кыймылдуулукту сактаңыз. Физикалык көнүгүүлөр дагы сөөктөрдү бекемдейт. Спортко байланыштуу ар кандай көнүгүүлөрдү жасоо дагы остеопороз оорусуна өтө пайдалуу. Кальций жана Д витаминин алыңыз. Сиз остеопорозго каршы дары-дармек колдонуп жаткан учурда дагы курамы кальцийге бай азыктарды колдонуу керек. Өзгөчө организмдеги Д витамини дагы маанилүү ролду ойнойт. Себеби дал ошол кальций препараттары организмде сиңиш үчүн сизде жетиштүү Д витамини болушу керек. Андыктан адистер кальций препаратын жана кальцийге бай апельсин ширесин, тунец балыгы, жумуртканын сарысы, көк чөптөр, быштак, сыр жана башка сүт азыктарын колдонууну унутпаңыз. Буттагы мозолдон кутулуунун ыкмалары. Мозоль ооруну жана ыңгайсыздыкты алып келген олуттуу көйгөй. Мозоль бул кеңири таралган жана кайталана турган оору. Медициналык илигишүүдөн тышкары табигый рецепттерди колдонуу андан кутулууда жеңилдетет. Төмөндөгү рецепттерди колдонуу менен сиз өз көйгөйүңүздөн арыласыз. Чийки инжирдин ширеси айыгып кетүүсүнө жардам берет. Инжир жашыл болгондо ширесин сыгып кебезге малып алып сүртүңүз. Бул рецепт күн сайын мозоль айыкмайынча колдонууну унутпаңыз. Чоң помидордун кабыгын арчып, аларды мозоль болгон жерге коюңуз. Түшүп калбаш үчүн аны ороп алсаңыз болот. Бул рецептти күн сайын аткарыңыз.
Орто баш пияздын кабыгын арчып, туурап, айнек идишке пиязды салып, ага уксус кошуңуз. Айнек идишти жаап, караңгы жерде жарым күнгө калтырыңыз. Андан кийин бул аралашманы ошол жерге сыйпаңыз. Сарымсактын бир тиши менен бир аш кашык зайтун майын аралаштырыңыз. Анан аны вата менен көйгөйлүү жерге сүртүңүз. 20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп салыңыз. Аралашманы кайрадан даярдаңыз да күн сайын колдонууну улантыңыз. Табакка 1 аш кашык айнан, 1 аш кашык лимон ширесин жана 2 аш кашык зайтун майын аралаштырыңыз. Бул аралашманы сүртүп колдонуңуз. Бул рецептти байма-бай колдонсоңуз, мозоль болгон жер жумшара баштагандыгын байкайсыз. Аспиринди идишке майдалап салыңыз. Ага лимон ширесин кошуңуз. Бул рецептти пахтага жакшылап куюп, аталган аймакта сүйкөңүз. Түнү бою аралашманы көйгөй жараткан жерге коюу үчүн бул жерди таңуу же пленка менен ороп коюңуз. Бир идишке 1 аш кашык кургатылган жана майдаланган ромашка, чоң сарымсак жана 1 аш кашык лимон ширесин аралаштырыңыз. Бул аралашманы кебезге малып, сүйкөп жарым саатка калтырыңыз. Андан кийин жылуу суу менен жууп салыңыз.